шайыр шатнаңғын, алысқа сапар аттанған, қимылдап пойыз баратсаң, иғылдырып өстің жаштанғын. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Дубайдан жазган салам кат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Азыр ушул Дубайда жайдын толуп турган мезгилинде Дубайдагы бир чоң соода борборлорунун биринин ичинде Гүлнуру деген кызым менен жолугуп отурам. Саламатсыңбы Гүлнур? Хош келипсиз. Өзүңүз саламатсызбы? Аманчылыкта учурашып отурганыма өтө кубанычтамын. Кандайсың? Рахмат, мен дагы жакшы, рахмат. Өзүңүз да жакшы жүрөсүзбү? Жүрөсүңбү? Гүлнур, ошол биздин каналдын катышуучуларын өзүң менен тааныштырып өтсөң. Менин атым Гүлнуру. Дубайга келип иштегениме 2 жыл болуп калды. Өзүм Ошо областынын Кара Суу районунан, Отсадыр айылынан болом. Бул жерде Yo Exchange компаниясында иштейм. Бул Exchange House, банк сыяктуу, бирок функциялары бир аз башкачараак. Демек, Дубайда акча алмаштыруучу жайда Exchange Cloud деген бул акча алмаштыруу кызматын тейлейсиңер деген маалда. Гүлнур, эми айтып берсең, ушул Дубайга кандайча келип, ушул жумушту кантип таап калдың эле? Ошол жөнүндө кеңири токтолуп өтсөң. Бул жерге Дубайга келиштим. Мен ошол Европа мамлекеттерине же АКШ Кошмо Штаттарына, Америка Кошмо Штаттарына барыш сыяктуу эле аябай кыйын же процесстери көп документ керек болот деп ойлогом. Бирок андай эмес экен. Мисалы, визит виза менен келгем мен өзүм. Визит визага заявка бүгүн берилсе, эртеси күнү эле уже даяр болуп чыгып калат экен. Анан бул жерге келип, ошентип вакансия издеп баштадым. Бул азыркы иштеп аткан Yo Exchange компанияга Open Day болгон. Ал жерге барып, резюмемди тапшырдым. Open Day демек ачык кабыл алуу күнү болгон, ачык эшиктер күнү болгон. Ачык эшик сыяктуу. Анан мага бир 2 жумадан кийин чалышты. Эгер жумуш таба элек болсоң, эртең экинчи туру болот, кел, экинчи дагы кийинки турлары болот, кел дешип. Мен ал учурда дагы ооба табылган эле башка жумуштар, бирок ойлонуп чече элек болчумун. Анан эртеси күнү бардым. Барсам экинчи туру болду. Экинчи турда мындай парная работа, 2-2ден болуп, бөлүнүп иштедик. Анан 3-чү турунда дебатный болгон. 2 командага бөлүп, анан бир теманы коюп, ошол тема жөнүндө макул, анан каршы 2 команда болуп, ошол тема жөнүндө сүйлөшүбүз керек болчу. HR-лар, ошо комиссиялар карап, бизди угуп отурушат, ким кандай сүйлөп атат, кандай ой билдирип атат деп. Анан ал ошол дагы турдан өткөндөрдү, анан 4-чү турда уже HR менен бетме-бет отуруп, аларга ошол резюмеде жазылган бүт тажрыйба жөнүндө айтып бергем. Алар ошол андан кийин ситуационный вопросторду беришип, ошентип сынашат. Сынап калышат. Эми ушул жерден Гүлнур, ушул ачык эшиктер күнү бир жылда канча жолу болуп турат? Да, мисалы үчүн. Мен билишимче, бир жылда бир эле жолу жасашат, бирок аябай чоң, аябай көп адам барат да. Каалоочулар өтө көп болот. Каалоочулар өтө көп, ооба. Бирок биринчи турунда ошондой аябай көп болот, ачык эшик күнү. Мен оюмча бир 300-400дөй адам болгон да. Ошонун арасынан Ошентип 4-чү тур бүттү. Эртеси күнү эле мага offer letter жөнөтүштү, контракт. Анан бир таблица бар болчу. Таблицада акыркы буга чейин акыркы иштеген 2 жердин
эки жер жөнүндө маалымат беришим керек эле. Ошондо кайсы жерде болсо айырмасы жок, Кыргызстандабы, Ооба. буга чейинки сен өзүңдүн иш тажрыйбаңдагы эки жер, Ошол резюмеде жазылган боюнча мен Дубайга келип биринчи бул жумушум болуп аткан үчүн акыркы иштеген жерлерим Кыргызстанда болчу. Кыргызстандагы ошол акыркы иштеген жерлеримин маалыматтарын бердим. Имейл, номер телефон ошентип берип, анан таблицаны толтуруп жөнөттүм. Алар бирок ошол экинчи тур башталарда эле бизге эскертишти. Резюмедеги бүт маалыматтар так болсун. Эгер жөн эле жазып койгон болсоңор же кошуп койгон болсоңор, азыр эле айтсаңар болот, азыр эле оңдоп койсоңор болот депчи. Себеби ал ошол мен таблицаны толтуруп жөнөткөндөн кийин контрактка кол коюп мен жөнөттүм. Таблицаны ошо маалыматтарды бердим. Алар ошол маалыматтар боюнча, ал маалыматта эмне жазылган? Канча маяны алчумун? Эмне үчүн жумуштан кеткенмин? Канча убакыт бою иштедим? Канча убакыт созулган менин жумуш ордум ошол жерде. Аны алар такташып ал жакка телефон чалып сурашат бекен же жөн эле өздөрү үчүн маалымат үчүн эле алып коет бекен? Кандай болот экен? Ооба, алар ошол текшериш үчүн алышат экен, аябай текшеришет экен. Ошол берилген имейлге жазып же телефонго чалып сурашкан. Ошол мен берген маалыматым менен алар жооп берген жооптор дал келеби, келбейби деп ошентип текшеришет. Жалган эле маалыматты жазып коюшу дагы мүмкүн деген божомолдор болот экен. Анан мына финансы, каржы тармагы болгон үчүн аябай бир туугандарымы, ошол таблицада ошол бир туугандарым, үй бүлөм жөнүндө дагы жазылган болчу. Алардын ошол жашаган жерлерин дагы аябай текшеришет экен да, текшеришкен. Текшериш. Ошол убакыт көпкө созулуп кеткен да. Мен канчага созулган эми? Канча убакытты алган ошончо эме? Ошол керектүү документтерди контрактка кол коюп жөнөткөндөн кийин сурашкан. Ал ошол акыркы иштеген жеримен эки иштеген жерден справка, анан диплом копиясы. Дипломду котортуп англис тилине Кыргызстандан, аны легализовать этип, пока келгиче эле 2 жума өткөн. Анан бул жактан мен алып барып тапшыргыча дагы 1 жума. Алар текшергиче 3-4 жума. Ошентип 2 ай созулган да. Жумушту 2 ай күтүп, ошончолук процесстерден өтүп, анан иштеп калдың, Жакшы, өтө кызыктуу экен. Эми кара, ушул жумушка алууда кандай критерийлерге карайт? Ошолор жөнүндө айтып берсең. Критерий ошол биринчиден эле резюмедеги тажрыйба, каерде иштеген ошолор. Анан экинчиси бул тил, кошумча дагы кайсы тилди сүйлөй алат. Үчүнчүсү ошол кассада иштеген тажрыйба барбы? Ошолор. Төртүнчүсү computer skills деп коет. Компьютерде кандай колдонуучу? Кандай компьютер менен иштей аласың? Кайсы деңгээлдеги колдонуучу? Ошолорго да көңүл бурулат. Жакшы. Анан ушул сен иштеген компанияда Кыргызстандан же болбосо ушул Орто Азия мамлекеттеринен же мурунку мурда СССР деп койчу, азыркы СНГ мамлекеттеринен орус тилдүү кыздар, жигиттер көп элеби, иштешеби азыркы күндө? Бар, ооба. Биздин өзүбүздүн эле кыргыз мекендештерибизден 4-өбүз, менден кийин дагы 3 кыздар, балдар келишкен. Бирок орус тилдүү Украинадан, Өзбекстандан бар, Грузиядан бар, башка филиалдарда иштешет. Демек, орус тилдүү кыздар, жигиттер дагы көп иштешет экен. Жакшы. Эми Гүлнур, айтсаң, ушул сен эми негизинен ушу акча алмаштыруу, акча которуучу неме милдетин аткарасың да. Ошо Кыргызстанга акча которуу ошо силердин компанияң аркылуу кандайча которулат, ошолор жөнүндө бир айтып берсең кененирээк.
биздин компания негизи Exchange House, бирок мен да биринчи келгенде атынан окуп эле Yo Exchange десе бир гана акча алмаштыруучу жай экен деп ойлочумун. Бирок андай эмес экен. Бул жакта ошол банктардын функциясы бир аз башкараак, Exchange House'тардын функциясы да башкараак, башкачараак болот экен. Бизде ошол акча жөнөтүүнүн бир канча жолдору бар, бир канча системалар бар. Мисалы контакт системасы бар, Western Union бар, анан MasterCard бар, GoCash деген карта бар. Бул жөнүндө мен дагы мекендештерге айтып, көп эле мекендештер колдонуп жүргөндөр бар. Кандай карта эми айтып берсең дагы бир жолу. Ал MasterCard ошол Дубайдагы, Эмираттыдагы бардык эле резиденттер келип, ID карта менен алса болот. Ал карточканы алып, Кыргызстанга салып жиберишет, карточканын өзүн. Анан эгер ал карточка кандай эмнеге ыңгайлуу, бир эле адамга мисалы ар айда бул жакта мекендештер эми иштегени келген үчүн акчаны салышат да. Анан ар айда салып турушат. Ошолор ар айда салгандар бир адамга салса, ошол ыңгайлуу. Себеби карточканы алган адам, Кыргызстандагы адам, аны банкка барып, очередте туруп, же кодду көрсөтүп, антип албайт. Банкоматтан ошол картаны салып эле, банкоматтан чечип алат. Ошол пин-кодду берип коюш керек. Ала турган адам. Демек, Дубайда иштеген кыз же жигит, ошол карточканы алып, Кыргызстанда жашаган атасы, энеси же эжесине бир гана адамга жаздырып, каттатып туруп берип койсо, ошол адам такай акчаны алып турат экен. Анда комиссия кандай болот? Комиссия жагы кандай болот? Ошону айтып берсең? Ал карта алганда, мисалы сиз алсаңыз, айдиңиз бар да, резидентсиз, сиздин атыңызда болот. Аны мисалы сиз дайыма балаңызга акча жиберип турсаңыз, Кыргызстандагы балаңыз эле колдонот. Карточканы балама берип кой. Балаңыздын аты жазылбайт, эч нерсе болбойт, жөн эле. Сиз эгер акча жөнөтөм десеңиз, бизге келесиз, Yo Exchange'ге келип, менин GoCash картамы толуктайм дейсиз, айдиңизди көрсөтүп эле толуктайсыз. Балаңыз ал жактан карточканы банкоматка салып, ошентип чечип алат. Менин атымда карточканы Дубайдагы. Жакшы. Ал эми акысы бир күндө, бир айда 25.000 дирхамга чейин толуктаса болот. Кыргызстанда мен ошол бардык банктардын MasterCardга жооп берген кайсы банктардын банкоматтары бар, ошолорду сураштырып көргөм. Анан бир күндө бизде Кыргызстанда $1000 максимум чечип алса болот. Ал ошол жөнөтүп мындай адамдын атына мисалы жөнөткөнгө караганда ошол картага толуктап койгон ыңгайлуу мындай выгоднее болот да. Ошон үчүн ошону сунуш кыласың, сунуш кылчумун. Ошол андан кийинки бул картадан кийинки дагы бир жолу контакт системасы. Ал ошол кадимкидей эле адам мен мисалы жөнөтсөм, бир адамдын атынан жөнөтөм Кыргызстанга. Ал адамга кодду берем, анан ал адам банкка барып, ошол кодду көрсөтүп, анан алат. Дагы бир жолу бул Western Union, бул кандай десем, бардык жерде бар. Мисалы мына Эмираттыда бардык банктарда, Exchange House'тарда бар да. Доступный, жеткиликтүү да. Кыргызстанда деле ошондой деп ойлойм, бардык банктарда бар, ошонусу менен айырмаланса керек. Андан бирок Western Union аябай кымбат система. Ал курсу дагы кымбат болот. Бизге мисалы Кыргызстанга акча салганда доллар менен алышат да Кыргызстанданча. Доллардын курсу аябай кымбат ал жерде, анан комиссиясы дагы аябай бир аз кымбатыраак болуп калат. Дагы бир жолу эгер көп суммадагы болсо, банковский счетко салса болот. Банковский счетко мен сунуш кылат элем, $2,000–2,500 жогорку сумма жөнөтөм десе, ошондо мындай немерак болот. Пайдалуураак болот да, үнөмдүүрөөк болот. Ошондо кайсы тараптагы банк эсебине, Кыргызстандагы банк эсепке жиберген пайдалуураак дейсиңби? Ооба.
Кыргызстанда банк эсепке жиберсе ошол $2,5 жогору жогору болсо ошол үнөмдүүрөөк болот. Бирок $2,5 бул 11.000 дирхамдан жогору болот. Бизде ошол каалаган сумманы жөнөтсө болот, канча болбосун. Бирок 11.000 дирхамдан жогору жөнөтсө жөнөтүүчүлөргө атайын керек кошумча документтер керек болот. Мисалы кайсыл жактан акчаны алды. Эгер чек менен төлөнсө, анда ошо чек менен эле ID картасы керектелет. Эгер кэш акча менен төлөсө, анда акчаны кайсы счетунан чыгарып алдыбы. Эгер счетунан чыгарып алса, банкоматтан чыгарганда атайын квитанция берилет. Ошол квитанцияны көрсөтүш керек. Анан ал жерде картанын акыркы номерлери болот. Ошо дебетный или кредитный карточкасын салыштырып көрүп, ошондой документтер керек болот. Ошолорун чогуу ала келиш керек. Ала келип. Ошондо силерге кайрылып, тактап алып, пайдалуу жагына жибергенге мүмкүнчүлүк бар экен да. Ал үчүн жакшылап сурап кайрылыш керек экен. Келип эле Western Union'дон котором десе, которуп кое бересиңер да, туура? Андан көрө кеңеш сурап, анан ынангандан кийин жиберген. Туура айтасыз. Ошентип сураштыргыла деп айтам. Керек болсо ошол биздин адистерден келип өздөрүнөн эле кеңеш бергиле. Мен ушул мисалы Кыргызстанга жөнөтүп турган болсо, Кыргызстанга жөнөтөм. Кандай системаңар бар? Бул кандай, бунусу кандай деп баарын сурап, жазып алып, салыштырып, ошентип жөнөтүш керек. Себеби азыр аябай көп системалардын түрлөрү. Жакшы экен. Эми кара, Гүлнур, мына Дубайда иштеп жүргөн кыргыз кыз-жигит мекендештерибиз, иштеп ата-энелерине, бала чакасына тынбай акча которуп турушат. Анан эми буга чейин деле кыргызстандык мекендештерибиз келип эс алууга келип жүрүштү. Алар дагы келишет буйруса, нормалдашып, жолго түшүп, калыпка түшүп калгандан кийин ошол жалпы эле мекендештерибизге ушу акча алмаштыруу боюнча, акча которуу боюнча адис катары дагы кандай кеңештерди берер элең? Көбүнчө эле ошол жогоруда айткандай, системанын түрлөрүнө, курсу канча турат, баасы канча, акысынын, которуу акысынын баасы канча, ошолорду сураш керек. Ар бир эле exchange house'га барып, бир эле сумманы айтып, мисалы Кыргызстандан $500 алыш керек. Мен бул жерде дирхам менен канча төлөйм деп сурап алып, да башка exchange house'га барып, ошентип салыштырып сураш керек. Ошондо мындай айырмасын карап билип алса болот да. Мисалы биздин ар жерде ар кандай ошо суммасынан дагы көз каранды да. Бизде ошол контакт деген системада $850 жогору жөнөтсө, мен бүт баарын салыштырып көргөм. Биздин система менен жөнөтсө, ошол $850 жогоркуларга арзаныраак болот. Бир алмаштырганда $850 жогорураак жөнөткөн которгондо эми төлөнүүчү комиссиясы арзаныраак болот. Анан $100 канча аласыңар ошондо? Ал ар жерде ар кандай болот акысы. Мисалы биздин эле компаниянын ичинде эки система менен салыштырсам, Western Union'дон $100 жөнөтсө, комиссиясы 35, ошондой болушу мүмкүн. Контакт системасы боюнча деле 35, бирок Western Union'до курсу кымбат. Акырына келгенде жалпы суммасы Western Union'до кымбатыраак чыгып калат. Ошолорду бүт салыштырыш керек деп айтам да. Тыкыр иликтеп, жакшы. Гүлнур, эми айтсаң ошол Дубайдын каржы системасы менен Кыргызстандын каржы системасында кандай айырмачылыктарды байкадың?
айырмачылыктар бар да эми сөзсүз, ооба бар экен. Ошол банкта мисалы бүт эле бизде акча алмаштыруучу жайларда бир эле акча алмаштырат да. Бул жерде ошол exchange house алмаштыруу үйү деп сөзмө сөз которгондо ошондой болуп калат. Бирок бул жерде акча алмаштырат, акча которулат, ар кандай коммунальный услугаларга төлөм кабыл алабыз, төлөмдөрдү. Ошондой варианттары бар да. Ал эми банкта, бул жерде банктарда ошол көбүнчө аккаунт ачуу, кредит берүү, кредитный карточка менен камсыз кылуу, ошондой кызматтар басымдуу кылат экен. Бизде мисалы Кыргызстанда акча алмаштырган деле, төлөм кабыл алган, акча которгон бүт баарын банкта жасалат го. Ошол айырмасын байкадым. Жакшы, анан акча алмаштырасың, бакча жибересиң, сөзсүз түрдө паспортубузду талап кылган учурларын байкап жүрөм да. Ошо паспорт, анан видео көзөмөлдөө, ошолор жөнүндө дагы бир аз айтсаң кандайча? Ооба. Ошол коопсуздук системасы дагы аябай жакшы эске алынган. Бардык жерде ал бир эле бизге эмес, кардарларга дагы жакшы. Бизде мисалы акча алмаштырганда акчасын алатып эле түшүрүп коюшу мүмкүн, аны көрүп башка бирөө алып коюшу мүмкүн. Ошондой учурда бизде карап отурушат да ичинде. Карап отурушпайт, эми көрүнөт. Ошондой учурда эгер бирөө көрүп калса, ошондойдо жардам берилет да, жардам болот. Акча алмаштырганда ооба атайын саны бар. 3500 дирхамдан жогору болсо алмаштыраткан акча, кайсы валюта болбосун, доллар болобу, евро болобу, алмаштырганда дирхамга 3500 дирхамдан ашып баратса, биз документ талап кылабыз. Себеби бул Борбордук банктын мыйзамдарына, талабына кирет. Ошону биз системага регистрация кылып туруп, анан кийин алмаштырабыз. Эгер жөн эле мисалы сиз келсеңиз, мен тааныш эле деп антип регистрация кылбай алмаштырып берип кое албайм да. Себеби система мага уруксат бербейт. Бул жерде анан ар бир алмаштырганда, мисалы ар бир алмаштырганга акы, төлөм акысы бар. Анан кийин налог дагы алынат да. Ошон үчүн дагы бир кеңеш, эгер акча алмаштыра тургандар болсо, дароо эле көп сумманы алмаштырып алганы жакшы. Себеби ар бир алмаштырган сайын 3 дирхам төлөнөт, ошол налог акысы болуп. Ал 3 дирхам мисалы Кыргыз акчасына которгондо 60 сомдун тегерегиндеги көрсөткүч. Жакшы кеңештер берип атасың. Эми кара Гүлнур, мына айталы, жумуш издеп келатат, кыргыз боордошторубуз, туугандарыбыз, мекендештерибиз. Ушул акчасын эми ал жакта дирхам жок, доллар менен келет да сөзсүз түрдө. Ошол алып келаткан долларын аэропортто дирхамга алмаштырып алган пайдалуубу, же Дубайдын кайсы точкасында алмаштырганга сунуш берер элең да? Эгер доллар менен келишет, ооба, такыр эле акчасы жок болсо, жетчү жерге чейин мисалы жол киреге керек болот дегенде, бир аз эле алмаштырып турсун дейм. Себеби аэропортто бардык нерсе кымбат болгондой эле, акча алмаштыруу дагы кымбат. Курсу дагы бир аз төмөн болушу мүмкүн. Анан кийин төлөм акысы дагы 20 дирхамдай ошондой кымбатыраак. Ошон үчүн аэропорттон алмаштырбагыла деп, эгер мүмкүнчүлүк болсо алмаштырбай эле койгон. Анан бирок мисалы бул жерде эми Дубай туристтердин шаары болгон үчүн аябай туристтер көп. Ошол төлөм акылары дагы акча алмаштырганда туристтер көп, азыраак жерлерге карап ошодон көз каранды экен да. Мисалы бизде көбүнчө эле эми мына немелерде, сода борборлорунда ошол 3 дирхам
Ал эми туристтер көбүрөөк JLT, GBR ошол жактарда 5 дирхам да. Билинбегенмин да. Демек сен аэропортко келгенде ошо керектүү эле жетчү жерине чейинки эле керектүү сумманы алмаштырып, анан ал Дубай Мол, Emirates Mall деген сыяктуу чоң соода борборлорунан алмаштырып алсаңыздар жакшы болот деген сунушту берип жатасың. Анан дагы бир кеңеш, эгер көбүрөөк сумма болсо, албетте соодалашса болот. Бизде мисалы акча жөнөткөнү же акча алмаштырганы келген ошол эле европейцтер, американецтер аябай соодалашышат курска. Немеге барып, чалып, борбордук офисиңе чалып, курсту арзандатып сурап бер дешип. Анан түшүрүп беришеби ошондо соодалашкандар? Ооба, түшүрүп беришет. Эгер көп сумма болгондо, ошол курстан 1 дирхам түшүрсө дагы аябай көп айырмачылык болот да. Ошон үчүн көбүрөөк сумма алмаштырса, эгер алмаштырганда көбүнчө 3.65 бул жерде курсы. 3.66 менен алмаштырсаң болобу деп айтып көрсө болот. Эгер макул болсо алмаштырышат. Алар дагы карап көрүшөт маркетке. Ошол мүмкүн болсо макул деп көбүнчө эле ынашат. Мен мисалы мага деле келип айтышат, көп эле соодалашышат. Ал чоң сумма болбосо деле, мисалы арабтар же башкалар деле $100 болсо деле ошол комиссиясына чыгып калсын дешип 3.66дан алмаштырды. Гүлнуру, айтсаң, мына азыр биздин Кыргызстанда ошол жаштарыбыз финансы жана кредит, банк иштери жана түрдүү ушул каржы тармагындагы адистиктерди бүтүп, кайсы жакка жумушка барсам экен, кантип жумуш тапсам экен деген толгон токой суроолорду ойлонуп, кайсы жакка барсам экен деп айрыкча. Анан Кыргызстан деле ушул каржы тармагында иштеп, балким чет өлкөдөн барып тажрыйба алып келсемби деп ойлонуп жаткан кыргыз жигит кыздарга кандай кеңештерди берер элең? Ошол Дубайга эгер келип иштөөнү каалаган кыз жигиттер болуп калса. Туура, азыр ошол кесип тандап же ошол кесипти бүтсө деле кайсыл жакка иштесем деп ойлонуп тургандар көп. Ооба. Мен айтат элем, Дубай мүмкүнчүлүктөрдүн шаары деп. Ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар, көп. Келип аракет кылып эле, англис тилин билсе, келип аракет кылып эле жумуш издеп тапса болот. Мисалы мен бул компанияда мен өзүмүн негизи кесибим англис тили мугалими, ошондой кесип бүткөм. Бул жерге ошол мен резюмемдеги тажрыйбама карап эле алышты. Ошол тил билгениме, кассадагы тажрыйбама, себеби мен ошол 3 айлык программа боюнча Америкага барганда ошол жерде кассада иштеген болчумун. Ошондой тажрыйбаларга карап, англис тили деңгээли жакшы болсо, ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да, негизгиси аракет кылып издениш керек. Анан бир аз чыдамдуу болуш керек. Сен ошондо Америкага студент кезиңде, жогорку окуу жайында окуп жүргөн кезинде программа менен барып, бирок ушул касса жагында иштеп калдың беле? Каржы жагында. Ооба. Азыр ошол бир канча 10-12 жылдан бери аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылып баштады. Чет жакка чыгуу боюнча. Ошондо биз студенттик кезибизде 2008-жылы саякаттоо жана иштөө деген программа чыккан. Ага чейин эле чыккан, бирок мен ошол барган жылым 2008 болчу. Барып ал жакта ошол кичинекей кандай десем, фастфуд сыяктуу мексиканский кухняда отелдин ичинде иштегем. Ал жерде ошол кухняда баарын мен жасабайм, бирок даяр эле тамактарды даярдап берип, анан кассада дагы өзүм неме кылчумун да. Эсептешчү дагы мен мойнумда болчу. Демек, англис тилин жакшы билсе, ошол резюмесинде ушул ишти алууга байланышкан бир эмеси болсо, резюмеде белгиленген болсо, компьютерди жакшы билген болсо, анан адамдар менен мамиле түзө билүү жөндөмдүүлүгүнө дагы көңүл бурса керек. Ошол жөндөмдүүлүктөрү
байкалса, Ооба. сөзсүз түрдө жумушка ооба орношо. туура айтасыз. Ошол кардарлар менен иштеген тажрыйбасы болсо дагы аябай чоң плюс болот да. Жакшы экен. Эми ошол айтсаң Гүлнур, ошол сен азыркы иштеп аткан иштөө ордуңда, ошол компанияңда ошол кызматкерлердин мойнуна кандай жоопкерчиликтер жүктөлгөн да? Жоопкерчиликтер канчалык даражада? Айтып берсең ошону. Дароо эле айтам, жоопкерчилиги аябай жогору. Мисалы ар кандай операциялар жасалат биздин жумушта. Акча алмаштырууда мисал келтирип айтсам, биз мисалы доллар, евро же башка кандай валюта болбосун, ар биринин коду болот. Бизде 40-ка жакын валюта алмаштырылат. Ошол ар бир валютанын кодун туура жазыш керек. Эгер туура эмес бир эле тамгасынан ката кеткен болсо, чоң айырмачылык болуп, ошол айырмачылыкты өзүбүз төлөп калышыбыз мүмкүн да. Анан ошол акчаны купюраны алганда ар бирин текшерип алабыз. Мисалы бир аз жазуу болсо же бир аз эле дат баскан бир дагы болсо, же кээ бирлер алып келет фейк номиналдуу купюраларды алып келиши мүмкүн. Ошолорду детекторго коюп, акча санаган машинкадан өткөрүп, баарын текшерип алышыбыз мүмкүн. Бир эки эле купюра болсо ал билинбейт, оңой эле тез эле болот. Бирок кээ бирлер аябай көп, мисалы доллардыкы, долларда эң чоң номиналы $100. Ошодон мисалы 4000-5000 алмаштырам дегендер келет. Анын ар бирин карап чыгабыз, эки жагын тең карап чыгышка туура келет да. Ошондо аябай кылдаттык талап кылынган жумуш да. Жоопкерчилиги. Эми ошол жумуш учурунда алмаштырууда адашып калган учурлар туурабы? Бир айрым бир кытачылыктар кетирип койгон учурлар деле болот да, туурабы? Болгон учурлар болдубу? Болот. Өзүңдө болбосо коллегаларыңда мисалы. Ооба, менде деле болгон, баары бир болот биринчи иштеп баштаганда. Башка филиалдарда деле болгондорун угабыз, ар кандай тренингдер өткөрүлгөндө ошол жерден деле көрсөтүшөт, видеодо ушундай болгон, силер дагы этият болгула, абайлагыла деп болгон. Менин мисалы тажрыйбамдагыны айтсам, Иорданиянын дирхамы бар, динары бар. Ал өзү мындай темный коричневый цветтеги купюра болчу да. Анан сиясы бар экен. Ал темно-фиолетовый цветте да. Байкалбайт деле. Ошону алып койгон экен. Анан биз ар бир жумуштун аягында ошол немени валюталарды тапшырабыз, анан өзүбүздүн кассабызды дагы эсептеп баарын тапшырабыз, отчет беребиз да. Ошондо менден главный кассир албай койгон. Анан бирок ал биздин эле компаниянын талабы экен, башка жерден, башка exchange house'дан барып, мен өзүм төлөгөм аны, бирок ошол эле купюраны алып алып, мен барып башка жактан алмаштырып алгам. Бирок баары бир алмаштырып, ордуна өзүң жаныңан төлөп, анан башка точкага барып алмаштырып алдың. Ооба, Өтө жоопкерчилик экен. алгам. Мына жогоруда айттың, 40-ка жакын валюта алмаштырабыз дедиң. Ошондо биздин СНГ мамлекеттеринен кайсы, менимче рубль алмаштырасыңар, дагы кайсысын алмаштырууга болот? Ооба, рубль бар, Азербайжан манат бар, Грузиянын лариси бар. Түрктөр да бизге жакыныраак, алар СНГ эмес, бирок ошо турецкий лираны дагы алмаштырабыз, грузинский, Арменияныкын, Украинаныкын. Бирок Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан биздики жок. Орто Азия мамлекеттериники жок экен. Жакшы. Эми ушул сен азыркы иштеп аткан компанияңда адистердин өзүн өзү өнүктүрүүсүнө кандай шарттар түзүлөт? Такай эле иш менен эле чектелесиңерби же кандайдыр бир өзүңөрдү өнүктүрүүгө кандай бир шарттар түзүп беришеби? Кандайча? Ооба, албетте бар, өзүн өзү өнүктүрүү шарттары бар. Мисалы ошол биринчи эле күнү биз жаңы келгенде бир жума тренинг болот, киришүү тренинги деп аталат. Андан кийин биз филиалга бөлүнөбүз. Филиалга бөлүнүп келгенде дагы бир жума көрүп жөн эле жүрөбүз. Кандай иштейт, кандай суроолор болот, ошолорду.
Анан бир жума филиалга келгенден бир жума өткөндөн кийин уже касса алып, анан тип сканировать этип данныйларды, кардардын данныйларын жазып, ошентип даярдап берип, ошентип анан акырындан киришип баштайбыз. Андан кийин 3-4 айдан кийин дагы тренингтерге чакырышат, аларга барабыз. Онлайн Thomson Reuters тарабынан жазылган ошол атайын каржы тармагында көп тесттер бар, ошолордон супервайзер болобу, жөнөкөй биздей стаф болобу, персонал болобу, баарыбыз өтүп турабыз. Анан сертификаттарды беришеби, кандай болот? Берет, ооба, сертификат ошо онлайн эле сразу чыгара алсак болот. Демек, иштеп дагы өзүңөрдүн категорияңарды жөнөтөт. Анан да кошумчалай кетчү нерсе, ар кандай жеңилдиктер бар. Мисалы, бул Эмиратыдагы эмнеси жагат, мага көбүнчө аял кишилерге жеңилдиктер көбүрөөк берилет го. Кандай? Мисалы, кезекте турганда деле аял кишилерди, мен мындай жөнөкөй кезекте эмес, бирок көбүнчө ошол Open-деге же башка интервьюларга барганда көп байкадым, аял кишилерди биринчи киргизишет да. Анан биздин ошо компанияда жыл сайын бир күн бир жума болот, спорттук мелдештерди уюштурушуп, анан ал жакта ошол өзүн жакшы көрсөткөндөргө дагы мындай немелерди сыйлап, ошентип грамота сыяктуу, немелер сыяктуу. Анан мен ушунча Дубайда жашап, иштеп жүрүп, Дубайда бул мусулман мамлекети болгон үчүнбү мындай майрамдар өтө аз, мына орозо айт, курман айт, анан айрыкча мына эгемендүүлүк күнүнө басым жасашат экен да. Ошол майрамдарда кандай жеңилдиктер болот да, мындай эмнелерге, ушу каржы жагынан эмнелерге басым жасашат? Ооба, мусулман мамлекетинде мен биринчи келип ушинтип көрүп атам. Аябай жакшы жеңилдиктер бар мусулмандарга. Мисалы, орозо айында бизде мусулмандарга, мен мисалы мусулманмын, орозо кармап жүрсөм 6 саат эле иштегениме болот да. Эгер кааласам, өзүм чыдасам, өзүм макул болсом, 8 саат иштей берем. Бир күндө өзү 8 саат иштейбиз. Анан ал бирок 2 саат ашыкча иштегеним, ашыкча саат болуп, мага ашыкча төлөнүп берилет да. Ошондой жеңилдиктери аябай жагат. Жакшы экен. Аябай жакшы, кызыктуу, айрыкча акча которуу, акча алмаштыруу жагында өтө көңүл коюп уккан адамга, угуучуга аябай жакшы маалыматтарды бердиң, Гүлнур. Ишиңе ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын. Эми бүгүнкү күндө ушул даражага жетишиңе кимдир бирөөлөр себеп болду? Балким кандайдыр бир устаздарың, балким бир туугандарың, балким ата-энең, балким дагы кимдир бир ушул учурдан пайдаланып сага бир эркин микрофон берейин, балким рахмат айтасың, балким. Ооба, албетте, бул нерсе эми азыр көптөр жетишкендигим бар. Ага өзүм эле жеттим деп айтпайм. Биринчиден ошол ата-энем кесиби себеп деп айтам. Апам мугалим болчу башталгыч класстарга, атам зоотехник болчу. Анан апамын ошол кичинекей немеси, китепканасы бар болчу да. Анан курал-жарактар, көргөзмө курал-жарактар, ал убакта эми көргөзмө курал-жарактар аркылуу үйрөтүшчү. Ошондой чемодандары бар болчу. Анан мен ошол чемодандарын ачып алып, көрсөтмө куралдарын көрүп, анан аларды окуп, ошентип кызыкчумун да. Анан кышында баарыбыз үйдө отурганда ошол немеден китеп шкафтан китептерди алып окучубуз. Анан ошентип эле кызыгым ошентип көбөйдү деп ойлойм да. Анан атам дагы көп дайыма күндө жаңылыктарды укчу да, калтырбай. Мисалы, ошол КТРКдан жаңылыктары 8:30 башталчу го. Немеде ОРТда время бар болчу, ал 9 башталчу. 8:30 болгондо биз уже билчүбүз, тынч болуп, эч жака атам жаңылык көрөт. Ошентип отуруп калчубуз. Атам айтчу, угулбай атат, тынч отургула депчи.
Анан ошолор дагы таасир этти деп ойлойм. Анан атам ар шаарга барган сайын Ошко барабы, Кара Сууга барабы, газета алып келип окучу да. Анан ошол нерселер таасир эттиби? Мен дагы кийин чоңойгондо ошентип газета алып окуп, анан кийин ошо онлайн болуп калды. Дайыма ошо жаңылыктарды көрүп окуганды кызыгам да. Андан кийин бир туугандарым аябай жакшы көрөм. Ошол ата энем сыяктуу эле ошолордун катарында турушат. Агам айрыкча кичүү агам мектепти бүткөндө немеге инфакка тапшырган, английский, французский болчу кесиби. Анан ошол шаарга барып окуп баштап эле ар келген сайын мага ошо университетинде эмнени үйрөндү, ошону мага үйрөтчү да. Анан ар бир жумада 60 сөз жазып берип кетчү. Кыргызча, англисче. Жаттап турасың деп. Кийинки келгенде сурачу. Аны жооп берет элем, сурайт эле, жооп берет элем, дагы 60 сөз жазып берчү. Ошентип анан кийин фонетика, грамматикаларын ошентип үйрөтүп баштады. Англис тилин үйрөнүүгө негизги себепчи ошол агам болду. Андан кийин эжем дагы мектепти бүтүп, ал дагы инфакка тапшырды. Эжем английский, немецкий болчу. Немеси тандаган тилдери. Эжем университетти бүтүп, ал да Германияга кетти. Мен да эжемди көрүп, ошонун баскан тепкичтерин көргөн нерсең кылат экенсиң да, ошол таасир этет экен да. Мен дагы кийин ошол Америкага 3 айга барып келгенден кийин дароо эле келип Германияга даярданып баштадым. Германияга барып 1 жыл иштеп, жашап, окуп жүрдүм. Андан кийин Германиядан кийин эле Австрияга өттүм. Ал жакта ошентип 1 жыл жүрдүм. Анан келип окуумду бүтүшүм керек эле. Окуумду бүтүп, мен негизи ошол кесибим азыр алган дипломум боюнча англис тил мугалимимин. Анан дагы ошол ОРТ общереспубликанский тест ошол башталган болчу. Ошол тесттин жыйынтыгы менен информатика тармагына бюджетке өткөм. Ошол тесттин жыйынтыгы боюнча. Анан күндүзгү бөлүмдө ал жакта окучумун информатикада. Анан бул англис тилде, инфакта кечки бөлүмдө окучумун да. Ошентип эртеден кечке окуп жүрчүмүн. Ошол окууларымы эми аягына чыгайын, бүтүрөйүн деп анан кайра кайтып келип ошентип бүтүргөм. Ошол бүт мага таасир берген бир туугандарыма, эжекелериме, мектепти ошол Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы лицей бар. Ошол жерден окугам. Ошол жердеги класс жетекчим дагы англис тилинен берген эжейим дагы, Изат деген эжейим бар болчу. Аябай жакшы окучу, талабы күчтүү болчу. Ошол эжекем аябай көп таасир берди. Анан бүт эле бардык мугалимдерим, бир туугандарым деп айтмакчымын. Рахмат, Гүлнур. Демек, сен өзүнөн өзү Кудайым сага мындай баскыч менен эле даярдап койгондой баскычтарды басып эми. Сен ишиңе ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын. Дайыма ошо бир туугандарыңан, эл журтубуздан алыста жүрсөң дагы, ошо кыргыз элинин атын чыгарып жүрө бер. Сага ийгиликтер каалайм. Рахмат, чоң айтканыңыз келсин. Сиз дагы бул жерде ушундай жакшы канал ачып баштапсыз. Мен ойлойм, аябай башка видеолоруңузда көрүп турат, көп маалымат, керектүү маалымат алышат деп. Себеби мен өзүм эле ошол жолун билбей жүргөм, көп убакыт бою билбей жүргөм, кантип келем. Мен ойлогон эмесмин, турист виза менен келип эле калып, анан бул компаниялар рабочая виза берип калып калса болот экенин. Ошондой керектүү маалыматтарды алып, көбүнө жардамыңыз тиет деп ойлойм. Демек, экөөбүздүн маегибизден жок дегенде бир 3-4 кыргыз кыз жигити ушу Дубайга келип, каржы тармагынан жумуш таап калса, анда менин каналым койгон максатына
жетти деп, сенин берген сунуштарыңдын пайдасы тийди деп эсептөөгө болот экен. Сага ийгиликтер каалайм Гүлнур. Рахмат чоң. Ийгиликтүү кыздардан болуп жүрө бер. Рахмат, айтканыңыз келсин.